Elhamdülillah Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hurmatly okuwçylar, biz tafsir sabagынан Suratul Masad, Masad surasına жеткенбиz. Masad surası barыбызга белгилүү эле. Бул Меккеде түшкөн 5 аяттан турат. Сүрөнүн ошол аталышы, ошол Масад деген бул эшилген аркан деген да. Биз билебиз, эгер терини ашатылса адал болот деп коет го. Бул териге келсе ашатылса деп айтат. Ал эми арканга келе турган болсо, бул ашатылса деген сөз колдонбойт кыргыздар, аны эшилген деп айтат. Эшилген аркан. Эми эмне үчүн эшилген аркан деп айтылып калды десе, азыр сүрөнү окуп атканда дагы кененирээк айтабыз. Негизи бул сүрөдө пайгамбарыбыздын аталаш агасы Абу Лахаб жана анын аялы Умму Жамил тууралуу айтылган. Абу Лахаб өлөрүнө 12-13 жыл, кээ бир риваяттар боюнча 9 жыл. Анткени Абу Лахаб бул 624-жылы өлгөн да. Ошонун өлөрүнө 12-13 жыл мурун бул сүрө түшкөн да, Абу Лахаб дозокко кирет депчи. Анан элестетиңиздер, ошол жерде Абу Лахаб мынтип айтчу экен да: "Эй, мен Мухаммад менен анын Кудайыны жалганга чыгарып коеюнбу" дечү экен да. Анан ооба жалганга чыгарчы десе, кантип жалганга чыгарасың десе, азыр мага булар атайын сүрө түшүрдү, таббат яда Аби Лахаб деп. Мен ушул Аби Лахабтын колу кургасын, ал дозокко барат деп, мен өлбөй туруп, мага жана менин аялыма сүрө түштү. Мен ошого ыйман келтирип койсом, Мухаммадка жана анын Кудайына мындай аларды алдап койгон болом, алардын сөзүнө мен текке кетирип койгон болом деп ушинтип айтчу экен да. Анан жанындагылар макул, анда айтчы десе, анда эртең айтам дечү экен. Эртеси күнү келип Мухаммад менен анын Кудайыны кантип жалганга чыгарасың десе, мага түшкөн аяттын тескерисин айтып коемун. Анан алар жалганчы болуп калат деп, анан дагы эртең айтам дечү экен. Ошентип эртең деп олтуруп, жанагы бизде кыргызда сөз бар го, эсердин эртеси бүтпөйт депчи. Ошо эртең деп олтуруп, ортонон 12-13 жыл убакыт өтүп кеткен болот экен да, элестетиңиздер. Эми мындан эмнени билсек болот? Эгер Алла Таала менен пайгамбарыбыз бир акыйкатты ушундай болот деп айтса, ал сөзсүз болот да. Ал ошол адам өлгөнгө чейин айтылынабы, өлгөндөн кийин айтылынабы, же бир окуя болгонго чейин айтылынабы, же болгондон кийин айтылынабы, айырмасы жок. Анткени Алла Таала бул акыйкат, анан акыйкатты сүйлөйт. Эми бул сүрөгө келе турган болсок, биринчи эле аяты таббат яда Аби Лахаби ва таб. Бул Абу Лахабтын колдору курасын дейт. Ушул жерде таббат яда деген өзү колу кургасын деген сөз да. Эмне үчүн ошол Абу Лахабтын колу кургасын ал өзү чындап эле курады, жок болду деп айтты десе, бул жана пайгамбарыбыз жаңы исламга элдерди чакырып баштаганда, жанагы туугандарын чакырат го бул. Туугандарын баарын чакырып ушундай Кудай бар, Кудайга ишенгиле, орозо туткула, зекет бергиле деп ушинтип бир Кудайдын барлыгына, бирлигине чакырса, бул Абу Лахаб ордунан тура калып, таббат ядак, эй Мухаммад, сенин колуң кургасын, сен куруп жок бол деп мындай пайгамбарыбызды акарат сөздөр менен айтып сөккөн экен да. Эми карасаңыз, бул жерде Алла Таала айтып атат: "Жок, Мухаммад, сени сөккөн адам эмне кылды? Өзү курады" деп, ушул жерде таббат яда Аби Лахаби ва таб дейт да. Эми бул жерде Аби Лахаб деген сөз эмне? Аби Лахаб деген сөз бул Лахабтын аты деген маанида. Лахабтын атасы, Лахабтын атасы деген маанида. Эми Лахаб деген сөздүн мааниси эмне десе, бул мындай неме деген мааниде да чыгарат да. Лахаб деген сөз мындай жалындуу деген дагы маанида. Эми мындай кайнап турган, анан кайнап тургандын атасы дегенде бир мааниде чыгат да. Эми бул жерде ошол аябай пайгамбарыбызга өзү, аялы, үй бүлөсү менен семейный аябай жанагыдай көп жамандык кылгандыктан, мунун бул ошо жалындаганы жамандыкка иштеткен да. Ошо өзүнүн активдүү болгондугун бул жамандыкка иштеткен да. Күнүбүздө деле ошондой адамдар бар. Мисалы, өзү активдүү, күчтүү, байлыгы, бийлиги бүт баары бар, бирок ошонун ошол нерселерин баарын жумшайт, жамандыкка жумшайт да. Жамандыкка жумшайт. Эми бул жерде дагы бир нерсе айта турган нерсе бар. Бул жерде Аби Лахаб деп эмне үчүн атын айтпай, лакабын айтты, же болбосо тергеп айтты десе, анткени бул сөз менен Алла Таала кыяматка чейин ким эле ушундай лакап менен пайгамбарыбызга динге асылып, жаман сөздөрдү, акараттарды айтып, ушундай бир нерселерди айта турган болсо, таббат яда Аби Лахаби ва таб, анын колу кургасын,
өзү да куурады. Чындап эле мындай эмне дозокко түштү деп айтып атат да. Ма агна анху малху ва ма касаб. Эми ошол Абу Лахабтын мал мүлкү, анын кесиби, анан анын бала чакасы, ошол мансабы, бийлиги бүт баары эмне пайдасы тийген жок дейт. Эмненен пайдасы тийген жок десе, акыретте аны куткарып ала албады деген мааниде да. Бул дүйнөдө да чындап эле мал мүлкүнө, бала чакасына дагы Кудай Таала береке бербей эмне болгон, ошентип жок болгон дейт да. Саясла нарың зата лахаб. Эми 3-нчү аятында биз аны эмне дейт? Алла Таала Кур'ан-ы Каримде ал жакында жалын чачкан тозоктун отуна күйөт. Саясла нарың зата лахаб. Ошол жерде жанагы бул өзү негизи өлө элек карагыла. Бирок аны биз дозокко киргизебиз, ал дозокто күйөт деп Алла Таала эмне кылып атат? Ушул 3-нчү аятында айтып атат да. Эми уамратуху хаммалатал хатаб. Ал эми анын аялы барго Умму Жамил. Умму Жамил ошо пайгамбарыбыздын баскан жолдоруна тикенектерди төгүп, пайгамбарыбызды өтсө кетсе, көрүнүп калса эле пайгамбарыбызды жамандап, бул жаман адам, буга ишенбегиле, бул аркы берки деген толтура сөздөрдү айтып, бир колдон келишинче, болушунча жанагыдай пайгамбарыбызга жамандык кылган да. Ошол аялын айтып атат да бул жерде. Уамратуху хаммалатал хатаб. Аялы болсочу дозокто эмне болот дейт? Отун көтөрүп дозокко кирет дейт да. Мындайча айтканда дозокто ошол отунуну дозоктун отунун жагат, мындайча айтканда дозоктун эң астында күйөт деген мааниде да. Эми бул жерде эмне үчүн бул аялга дагы өзүнчө аят түшүп, өзүнчө эскерип атат? Анткени аялы ал 5-нчи аятында Алла Таала фи жидиха хаблум мин масад деп айтат да. Бул деген сөз ошо жанагы мойнунда бекем чыйратылган аркан болот. Эми бул сүрөнү биз башында айтпадыкпы? Бул жанагы масад деген сөз өзү мындай неме да. Эшилген эмне? Аркан да, эшилген аркан. Жанагы мурда биздин ата бабаларыбыз дагы калың аркандарды жасаганда ошо эшилген жиптен токуп, сонун кылып, үзүлбөй тургандай кылып, бышык кылып жасаган го. Ошол сыңары бул дагы ошо эшилген аркан деп айтылып калганын себеби дагы ошол аялынын мойнунда бекем чыйратылган ошо эшилген аркан болот дейт да. Эми аялы андан башка дагы эмне жамандыктарды кылды? Эмне үчүн ошол аялынын мойнунда эшилген аркан болуп бул дозокто күйөт деп айтып атса, айтып атканын себеби бул мындай болгон экен да. Ошо риваяттарда айтылынат, Умму Жамил ошол жанагы эми бул ошол доордо бул Абу Лахаб, Умму Жамилдер жанагы бай үй бүлөлөрдөн болгон да. Булардын бизнестери болгон, бала чакасы болгон, өзүнүн мансабы, ушундай бир мындай авторитети болгон да, авторитети болгон бизнесмендерден болгон да. Эми бул аялы ошол учурда жанагыдай бизде жанагы аялдар тага турган жанагыдай шуру мончоктор бар го, биздин тил менен айтканда жанагы сепичкалар, кымбат баалуу сепичкалар деп туралычы. Ошондой кымбат баалуу сепичкаларды тагынчу экен да, эми бай да эми аларчы. Аларга жарашат. Анан ошол учурда ошо Меккеде кымбат баалуу сепичка таккан адамдар аз эле саналат экен да. Ошолордун бирөөсү бул Умму Жамил экен. Умму Жамил. Анткени Умму Жамилден ушундай бир сөз айтылган экен. Умму Жамил айткан экен, мени Мухаммад жананын Кудайы дозокко ыргыта турган болсо, мен мына кымбат баалуу сепичкамды, ошо мойнуна тапкан сепичкамды аларга берип, мындайча айтканда пара бергендей кылыпчы, анан Кудай менен Мухаммад менен анын Кудайын алдап коемун, ушул сепичкамды берип дозоктон чыгып кетемен деген дагы сөздөрдү айткан экен да. Ошол себептен дагы бул эшилген аркан, ошол жанагы сепичка мойнуна тагылат го. Ошол дозокто эшилген аркан, дозоктун эшилген арканы Умму Жамилдин мойнуна эмне болот? Бекем чыйратылган аркан болуп тагылып, анан чогуу баары эмне кылат? Дозокто күйөт деген дагы мааниде айткан экен да. Бул жерден биз кандай пайдаларды чыгарсак болот? Бул жерде мисалы күнүбүздө деле өзүнүн байлыгына, бийлигине, мансабына, же болбосо авторитетине, өзүнүн аброюна ошондоп жанагыдай ишенип, жанагы текеберленип, динге асылгандар бар, дин кызматкерлерине асылгандар бар, же болбосо ушундай бир жаман нерселерди кылгандар бар да. Эми ошолорду Кудай Таала сактасын, ошентип айтпаш керек экен да. Анткени пайгамбарыбыздын доорунда ошентип аша чегип, текеберленип ошондой сөздөрдү айткандарды Алла Таала эмне кылып атат? Алар өлүшүнө ошол 12-13 жыл калганда эле Алла Таала силер дозокко түшөсүңөр деген аятты түшүрүп атат да. Анан чындап эле булар эмне болгон экен? Ошол дозокто күйгөн экен.